2019 жылдын 7-8 августунда экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Кой Таш айылындагы жайгашкан үйүндө болгон окуялар боюнча чуулгандуу видео интернетке тарады. Ал видеодо 7 август күнү Атамбаевдин үйүнүн ичинде экс-президенттин тарапташтары чогулай элекме алды. Альфанын кызматкерлери күнөөсүз адамдарды уруп сабап, тээп, сөгүп жүрүшкөнүн, атүгүл экс-президенттин врачын дагы сөгүп, тээп сабашканы тартылган. Атайын кызматтын жоокерлеринин баш кийимине орнотулган видео камераларга тартылган бул видео кантип интернетке тарап кеткени азырынча белгисиз. Бирок бул видео Альфа кызматкерлеринин аларды Кой Ташка жиберген УКМК жетекчиси Орозбек Опонбаевдин жана ИИМ башчысы Кашкар Жунушалиевдин ошол күндөгү иш-аракеттерин кайра карап чыгууга негиз бериши толук ыктымал. Ал эми бул иш боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу адвокат Замир Жошев буларга токтолду. Биз деген эң эле мындай олуттуу маселе бул деген ишти кайрадан тергөөгө кайтарып, кайрадан башынан тергөө жүргүзүш керек, ар тараптуу толук кандуу жана калыс. Бул жерде калыс тергөө жүргөн эмес, жана андай тергөө жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк болгон деп эсептейм, себеби ал кезде башка бийлик турган. Ошол бийликтин Сооронбай Жээнбеков башында турган бийликтин буйругу менен Альфа кызматкерлери мыйзамсыз, түп тамырынан мыйзамсыз күбөнү тергөөгө суракка алып келгенге барган. Жана бул мыйзамсыз иштин уландысы да мыйзамсыздык менен уланып, мына өзүңүздөр видеодо көрүп аткандай, жөнөкөй эч нерседе айыбы жок, врачты сабап атышат. Сабаганга эч кимдин акысы жок. Анан эмне деп сабап атат? Мен видеону көрүп туруп талдоо жүргүздүм. Ал жерде айтылып атат, кухнядан табылды бул киши депчи. Демек, бул кишини кухнядан таап алышкан, анан кийин эмне деп талап кылып атышат? Лифтти ач дейт да. Ал айтып атат, мен ача албайм, мен билбейм десе, ачасың деп зордук, зомбулук пайдаланып, сабап, командиринен баштап, катардагы аскер дагы сабап атат. Эгер видеонун башын карай турган болсок, биринчи аскер, ошол сотрудник жөнөкөй рядовой бетине тепип чыгып атат да. Өзүнүн башчыларынын көз алдында баягы адамды тепкилеген, бул деген демек башынан ал сотрудниктерге зордук, зомбулук көрсөтүш керек. Бул нормалдуу деген настрой, багыт берилген да. Ошону түшүнгөн, ошону билген жана өзүнүн башчысынан мындай наказание жаза албашын түшүнгөн сотрудник бетине тепип атат жөндөн жөнчү. Анан ошол жерде командир дагы, Альфанын командири, ал Үсөнбек Ниязбеков эмес, менин баамым боюнча, себеби дене сөөлөкөтү туура келбейт. Ал здоровый киши болуп атат, анан кийин бронежилети жок. Бул деген командир да. Командир. Ошол командир иш материалдарында ким экени бар. Бүгүнкү күндө командирден баштап ошол жерде ар бир тепкилеген, ургулаган сотрудник өзүнүн кызматтык абалынан аша чабуу, кызматтык мүмкүнчүлүктөрүн аша чабуу, орусча айтканда превышение власти, бул деген оор кылмыш. Командир тарабынан оор кылмыш жасалган, сотрудниктер тарабынан кылмыш жасалган, жана ошол кылмышты көргөн башка сотрудниктер тепкилебеген, кылмышты жаап жашырган. Бул да кылмыш. Бүт баары поголовно ар бири керт башы менен жооп бериш керек. Бул кылмыштар үчүн, бул үчүн мына бүгүнкү күндөгү башкы прокурор, ГКНБ бүт баары бул ишке киришип, айыптууларды жоопко тартып, жана кызматтан алыш керек. Тергөөнү болсо, башкы прокурор өзүнүн демилгеси менен артка тартып алып, соттогу айыптоодон баш тартып, жаңы бийлик, жаңы шарттарда ар тараптуу объективдүү тергөө жүргүзүш керек. Анан баса белгилеп кетейин, бул жерде соккуга кабылган, ортокмокко кабылган адамдын арызы кереги жок. Ал бүгүнкү күндө ал сотрудниктерге претензиям жок десе дагы, мыйзам оор кылмыш боюнча тергөө жүргүзүп, айыптууларды жоопко тартканга милдеттендирет. Бул видео ал жерде болгон ыплас иштердин, акмакчылыктын бир бөлүгү. Мындан толтура башка видеолор интернетте бар. Ал жерде күнөөсүз адамдарды атышкан, буга эч кимдин укугу жок болчу. Анан айтылып атат, иш материалдарында айтылат да, ал жерде Атамбаевдин куралы бар экен, ошон үчүн куралчан барганбыз депчи. Мындан кандай мындай тыянак келип чыгат. Демек, алар Атамбаев атса, биз аны атабыз деген максатта барган да.
Көөнү алып келүү максаты болсо эмне үчүн атканы барасыңар? Атмайынча аны алып келгенге мүмкүнчүлүк болбосо, демек барбаш керек. Башка жолун издеш керек. Бул жерде баш этегинен мыйзамсыз жана толук акмакчылык болгон. Бул аты эрмек экен, мен мага жеткен маалыматка ылайык Алмазбек Атамбаевдин врачы болуп, мурда ошол СГОдо 9-кызматтын мамлекеттик коргоо, ошо служба государственной охраныда санврач болуп иштеген экен. Кийин ал жактан жумуштан кеткенден кийин Алмазбек Атамбаевдин врачы болуп иштептир. Анан мен ойлойм, аерде ошол үйдүн ичинде калып калган, анан чыга албай калган, алар таап алып ошондой уртокмок, зомбулук, зөөкүрлүктү колдонуп атышат. Анан ал кишинин чындыгында мен оюмча мага жеткен маалыматка ылайык мага айтып атышат, ал арыз жазган эмес, даттанган эмес деп. Себеби мен ойлойм аны коркутушкан. Эгер арыз жазсаң, биз сени тигиндей кылабыз, мындай кылабыз депчи. Бүгүнкү күндө ушул маселени кайрадан көтөрүш керек. Дагы айтып кетейин, тигилерди жазалоо үчүн анын кайрылуусунун кажети жок. Биз деген өтүнүч менен башкы прокуратурага кайрылабыз. Ишти артка кайтаруу жөнүндө ал эми айыптоону колдоодон баш тартсын деп сурайбыз. 60-ка жакын атайын кызматтын өкүлдөрү ошол курал жарак менен Атамбаевдин үйүнө барышкан. Бирок кийин окуя бүткөндөн кийин биз бирөөсүнүн дагы ошол видеолорун таба алган жокпуз. Эмне үчүн видеолор деп атам? Себеби ар бир атайын кызмат ошондо атайын операцияга баратканда мыйзам боюнча маңдайларына же төшүнө азыр ошол видео регистратор менен барат. Бул мыйзам. Бирок эмнегедир кылмыш ишке ошол видео регистратордун бирөөсү дагы тиркелген эмес. Биз тергөө учурунда суроо бергенде тергөө УКМК, ал убактагы Ички иштер министрлиги бардыгы айтып атты, баары жоголуп кеткен деп. Жоголуп кеткен эмес, алар ушул өздөрүнүн кылмыштары чыгып калбасын деп бардыгын жок кылышкан. Же болбосо бекитишкен. Бирөөсүн дагы кылмыш ишине сотко тиркелген жок. Бул аябагандай мыйзам бузуу болуп эсептелет. Экинчи маанилүү нерсе, таң калыштуусу Үсөн Ниязбеков ошол жерге жетекчи катары барган деп бардык ошол улуттук коопсуздук кызматтын жетекчилери бардык күнөөнү дагы, бардык ишти дагы ошол адамга ошол кылмышчынын жүрүшүндө оодарып атышты. Биздин соттук ишибизде тергөөнүн жүрүшүндө бардыгы Үсөн Ниязбековго шылташты. Ал жерде башка киши жоктой кылмышын оформить этишкен да. Бирок биз азыр видеодон көрүп атабыз, ошол жерде УКМКнын жетекчилери көпчүлүгү жүрүшөт. Алардын бирөөсү дагы суралган эмес, бирөөсү дагы кылмыш боюнча өтпөйт. Бул эмнени билдирет? Бул мынакей мен айтып аткан далилдердин бардыгы кылмыш иши бир тараптуу, бизди гана күнөөлүү кылыш үчүн Сооронбай Жээнбековду, Опунбаевди, Кашкар Жунушалиевди ошол убактагы мыйзамсыз атайын операцияны жүргүзгөн Альфанын жетекчилерин кылмыштан алып чыгарып кетип, көзөткөн маркум Үсөн Ниязбековду гана башкарган кылып туруп, кылмышын чампалап, фальсификациялап бүтүрүшкөн дегендин мынакей далили чыгып атат азыр. Бул ошол видеонун чыгып аткан себеби мен ойлойм, азыр ошол УКМКнын ишиндеги кээ бир жигиттер түшүнө баштады. Убакыт өзгөрдү. Эми мурдагы чогулбай калган, бекинип чыкпай калган, жок кылабыз деген видеолор акырындап мынакей эми сыртка чыга баштады дагы. Биз чындыкты көрүп атабыз азыр. Ошол убактагы Альфанын жетекчилери кандай мыйзамсыз зөөкүрлүккө барышкан дегендин далили болуп эсептелет. Мен ойлойм, биз жакынкы убактарда жаңы келген бийликке, жаңы келген генералдык прокурорго бир 3-4 кайрылуу менен чыгабыз. Мен ошонун ичинде биринчиси, мыйзам боюнча эгерде так далилдер боло турган болсо, генералдык прокурор мага окшогон адамдарды, Койташ боюнча өтүп аткан адамдарды күнөөлөөдөн баш тарталат. Алар баш тартышы керек. Бул биринчиси. Анткени далилдер чыгып атат. Экинчиси, бул ишти кайрадан тергөөгө жиберип, кайрадан ишти толугу менен объективдүү, адилеттүү, мыйзамдуу тергеп чыгып, чыныгы күнөөлүү адамдарды жоопко тартканга аракет кылышыбыз керек. Биз күнөөлүү адамдардын бардыгын азыр видеодон көрүп атабыз. Бул жерде чыныгы, эгерде адилеттүү, объективдүү тергөө боло турган болсо, анда биз чынын деле ошол операцияны
кимдер уюштурган, кимдер команда берген жана туура эмес уюштурган, мыйзамсыз уюштурган, мына ошолорду биринчи табышыбыз керек. Алардын башында Сооронбай Жээнбеков турат. Асылбек Жээнбеков турат. Андан кийинки күнөөлүү бул Алмамбет Салиев, Сооронбай Жээнбековдун сотторду караган жардамчысы. Андан кийинки күнөөлүү бул Орозбек Опунбаев. Анын Альфаны караган орун басары, атын билбейм. Альфанын азыркы ошол жанагы жигиттер сабап аткан жетекчиси, ал тирүү, азыр иштеп жүрөт. Жана башка УКМКнын ошол жерде уюштуруп, аралашып жүргөн кызматчылары. Андан кийин Кашкар Жунушалиев жана Ички иштер министрлигиндеги кээ бир кызматчылар. Алардын да кээ бирлери азыркы күнгө чейин кызматта иштеп атат. Мына ошолордун бардыгын адилеттүү, мыйзамдуу таап, эгерде биз иликтөө жүргүзбөй турган болсок, анда кой таш иши мурдагыдай эле тура берет. Мен ойлойм, биз андан кем калбайбыз. Ушунча азап тарткан, азап тартып деле тура турабыз. Эгерде азыркы бийлик адилеттүү, мыйзамдуу, объективдүү иликтөө жүргүзбөй турган болсо, мен толугу менен ишенем. Эртели кеч биз баары бир адилеттүү иликтөө жүргүзөбүз. Баары бир чыныгы күнөөлүү адамдар жоопкерчиликке тартылат. Мен эч кандай күнөөсүз 1 жыл түрмөдө отурдум. Эч кандай күнөөсүз 20-30га жакын адам түрмөгө отуруп чыгып атат. Кылмыш иши козголду. Жоопкерчиликке тартылып атышат. Ал эми чыныгы күнөөлүү адамдардын бардыгы үйлөрүндө эс алып, мамлекеттин эсебинен жашап, али күнгө чейин мамлекеттин пайдасын көрүп атышат. Мен ойлойм, эртеби кеч биз баары бир чындыкты алып чыгабыз, эртели кеч баары бир чыныгы күнөөлүү адамдар жазаланышат. Ал эми бул окуя боюнча УКМКга жана башкы прокуратурага кайрылганыбызда алар азырынча комментарий беришкен жок.